Ысык атада Kia унаасынын айдоочусу ичип алганбы же болбосо май кызматкерлеринин качып баратабы айтор белгисиз ракетадай эле учуп өткөн пешеходдон өтүп бараткан окуучуну ыргыта сүзө жаздады. Бул видеого түшүп калган. АКШда торнадо селдин кесепетинен 12 адам каза болду. Баткенде аскер кызматкери экинчи аскерге ок атты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ысык атада Kia унаасы окуучу баланы сүзүп кете жаздаган. Чүй облустунун Ысык ата районуна караштуу Новопокровка айылында жеңил унаа окуучу баланы сүзүп кете жаздады. Бул тууралуу көөлөр билдирди. Алардын айтымында окуя 4-апрель күнү Шевченко менен Фрунзе көчөлөрүнүн кесишинде болгон. Көөлөр айдоочу Kia K5 үлгүсүндөгү унаны катуу ылдамдыкта айдаганын кошумчалашты. Какая скорость? Это больше 100. Это что за машина? Кэмри, походу. Чуть-чуть назад надо. 17 жаштагы өспүрүм вейптен улам өпкөсүнөн ажырап кала жаздады. Удмуртияда 17 жаштагы өспүрүм вейптен улам өпкөсүнөн ажырап кала жаздады. Удмуртияда 17 жаштагы өспүрүмдүн катуу көкүрөгү ооруп, дем алуусу кыйындап, ооруканага түшкөн. Дарыгерлер текшерүү учурунда анын бир өпкөсү иштебей калганын аныкташкан. Өпкөдө аба таптакыр болбой калган. Баланын айтымында ал көпкө чейин электрондук тамеки вейп чегип жүргөн. Дарыгерлер эки өпкөсүндө тең зыян бар экенин көрүп, шашылыш түрдө 2 операция жасаган. Азыр бейтап дарыгерлердин көзөмөлүндө. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 36. Биз менен чоңдор алып коюптур. Оштун мэри Төлөкөндөгү эс алуу жайларынын мыйзамдуулугун карап чыгууну талап кылды. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев кезектеги рейдтин Төлөкөн айылында өткөрдү. Бул туурасында медиадан кабарлашты. Беле кетсек аталган аймак жеке менчик эс алуучу жайлары жана бассейни менен белгилүү. Маалымда алгандай, шаар башчысы жеринде жайгашкан эс алуучу жайлардын мыйзамдуулугун текшерип, чыгуу зарылдыгын белгилеп, жер тилкелерин тактап мамлекетке кайтаруу боюнча тиешелүү кызматтарга тапшырмаларды берди. Ак Буранын башындагы жерлердин баарын чоңдор алып коюптур. Баарын кайтарабыз. Бейбечараларга эч нерсе жок. Тазалайбыз, деп белгиледи Токторбаев. АКШда Трамп менен Масктын саясатына каршы массалык наразычылык акциялары өтүүдө. Кече 5 апрелде АКШда президент Дональд Трамп менен Илон Масктын саясатына каршы 1200дөн ашык демонстрация өткөрүлүүдө. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышууда. Маалымдалгандай, Вашингтондун эстелигинин тушуна 20 миңден ашуун адам чогулду. Мындан тышкары 50 штаттын баарында уюштурулгандыгы маалыматта кошумчаланган. Белгиленгендей, митингчилер Трамп администрациянын миңдеген федералдык кызматкерлердин иштен алуу, бүтүндөй агенттиктерди жабуу, мигранттарды депортациялоо, трансгендерлерге болгон чектөө, саламаттык сактоо программаларын, федералдык каржылоону кыскартуу аракеттерин айыпташууда. Баткенде аскер кызматкерлеринин бири экинчисине ок атты. 2025 жылдын 5 апрелинде Түштүк Батыш оперативдик командачылыгынын аскер бөлүгүндө курал колдонуу окуясы катталды. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башкы тарбия иштери башкармалыгынын маалыматына караганда, окуяда бир аскер кызматчысы экинчи аскер кызматчысына ок чыгарган. Бул факты боюнча Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасы териштирүү жүргүзүүдө. Окуяны териштирүүнү Түштүк Батыш оперативдик командачылыгынын кол башчысы, Коргоо министринин орун басары жеке көзөмөлүнө алып, окуянын чоо жайын аныктоо үчүн аскер бөлүккө барган. Аскер кызматчынын абалы канааттандыраарлык. Киевте ушул жактагы. Бул дагы зона отдых, Толкун Абсатарович. Жанагы зона отдыхтар боюнча полностью инвентаризация жасагыла деп айткан болчу. Тактап атасыңарбы? Бул жерди срочно мамлекетке алыш керек экен. 13 гектар невозможно да. Ну 1 гектар ал. 13,5 гектар жер. Мынакей, биз теплица жок,
Мына қараң, қанша деген жерлер жатады. Мына теплицаны біз срочно алышыбыз керек екен мэрияға. Қараң, аяқпен түздеп қарап қойса. Я. Так, аябай чоң екен, а? Оған қарасаң, шунчалық жалқы қара. Мамлекеттікі де мұрдай мамлекеттік болған. Мына чөнтегінен бір тиын кеткен еместі. Ай, атаң көрі. Талқыланып жатады, қарашы. Я. Бұл жақ ақпыр, а? Асты бұяқ ақпыра. Ай. Ана маңдайынан түсе тұрған жолдар, мына жерде қида жер. Бассейндер бар мына. Ай. Бұрын дария қила нарақта болса, мына татарлар бар, да, тойсек, а? Жеп-жепті бір жаққа кеткен. Бұл же Азамат Арапбаев. Моуа. Жоқ, мына жоқ, бұл мен. Мамакеевтікі, бұл резиденциялы. Губернаторлар сыздан конотум шиде, бұл не салты. Бұл да мамаке емендікі. Моторызбай. Мамат Оразбаев. Бұл үй оқшайды, ма? Ова. Бассейндері бет бар. Конотук болғанда. Так, бұл Арапбаевтікі. Бұл совсем еле жолдығы құрып алдыр, а? Так, бұл аянты қанша? Өптірлектірден көп бұнық я. Я. Тірлектірден көп бұнық. О, дәрияның бойына сен. Бұл қаяқ? Я. Асылбек Жембеков көші мұна. Қайсыл? Мұна дәрия. Так, Санрык, на контроль возьмите. Тақта белгілі. Қанша сотка и фактически қанша и еме қанша, по документам қанша. Ақпыраның барын чоңдыр алып қойып тұрды. Я. Барын тазалайыз. Байлар алды. Ова. Барын тазалайыз. Жебе шәргешіден жоқ. Ова. Так, моча. Я. Бағы болған. Ватхоз? Аммақлар барлар. Үш бетте. Дарияның Я. ортасында, нарағында да кана жақта бетте. Самрик Пач тоже документ тақта белгілі. Азы дәрияның үстінде тұрады. Документ тақта белгілі. Түшінің көрі? Так, жүргілі. Салқын төрді көрілі. Мо, бұрдағы ақпырауа. Ақпыра дәрия ұшақты болған. Мынау елдің жері, елдің жолуы? Жолуы? Жері жол болған да бұл. Амничу тосып қойышты. Онарақтан жол салып дегендер ол башқа эле теманы қозғау, елді башқаға бұрып, сіздің да көңіліңіз башқа. Ошоны айтамын да. Şu жолды ашып берсін орнынан, айран ара қаратып, елдің көңілін башқа жаққа бұртады. Бұлар Заезд ошо жерден тосот жана воротаданчы. Код ошо жерден алып ошо жерден киргизет. Местныйларды өткөрбөйт. Мына сезон келип атат уже, вообще өткөрбөйт. Алып көлінен кеткен. Сіздер бұл жер еме бейіш жер екен да. Biz geri albayız bro. Geri albayız. Бейштің қаролдарында бейшке орын жоқ. Hazır бұл жер жекеменшік бе же? Жекеменшік. Же арендада бұл? Арендада. Жоқ, жекеменшікке кеткен. Так, еме, Самрык Пашевич, кадастр, архитектор, УМС ма жеді қарағылы, мақұл ба? Мына жол, а? Ошо айылдың жолу мына. Bu firmanın da bağırsız kontrolü. Полностью документтерин көтөргүлө. Мен ККМ-га эмен бири мал. Нургазы Айдаровдук го, Нургазы Айдаровдук экен. Айылга керек экен да могу жерде, именно айылга керек экен. Быйыл алып берсеңиз биз эмгичең эле Кудай өткөрөлөк да. Айлияғы көшілік мұнал жерде. Могу жерде айылга алып берели. Как раз айылдыктарга керек экен. Кара, эч бир демонатурга жерге жок. Демонатурга жери жок. Азык şeyге түшүн жазда. Ойнаган деген. Эмени жанагы алага пултулап билет. жана сиз айткандай бейиштин кароолу Қаролы бізге ешік жоқ. мурда мамлекетте иштеп, элди талап тоноп жеп, элдин эсебинен байган, коррупционерлердин баардыгы ушунду алган да, ошондопчу. Караңай, 15 гектар жерде эмне деген бул жер? Ошонун баардыгын кайтып мамлекетке өткөрүш керек да. Самрык Пач, сиз на контроль возьмите, архитектор, сиз кадастр, УМС чогуу бирдикте бар, мыйзам чегинде карап чыккыла, макулбу? Жазып алгыла. На особый контроль возьмите, пожалуйста. Бул даниларды эмеге ГКМга тапшырып берели. 13 гектар жер эмне кылат? 1 гектар жерин алсын жетет, кала мамлекетке кайтарып бериш керек.